Дүйнө көз салган Киевдеги турнир. Анда намыс талашып, арбын мээнеттин акыбетине үмүт таштаган спорт чеберлери. Мындайда жеңиш алган чебердин мамлекети да даңазаланып, бийикке мамлекеттик туу көтөрүлүп, гимн ойнолуп, ошол көз ирмемдер сөз менен айтып бүткүс сезим калтырат. Бутада намысты колго алган спорт чеберибиз турса, ага көрмандык кылган мекендештердин толкундоосу бир башка. Киевдеги турнирде алтын медаль уткан Мээрим Жуманазарованын миңдеген көрмандарынын бири Таятасы. Бакаятадагы Ак Төбө айылынын тургуну Боронбай Чолпонкулов небере жээни Мээримдин бардык мелдештерин калтырбай көрөт. Бул Кыргызстанды dünya yüzüne tanıtkan uşu sportsmenler болуп атат. Мурун Кыргызстанды эч ким тааныч эмес. Азыр мына dünya дүңүрөтүп атат. Токтоо, жеңсе да жеңилсе да бир калыпта, бир мүнөздө эч өзгөрүлбөй жүргөн небере жээни Мээрим Жуманазарованын мамлекеттик туунун дүйнө көзүнө желбирешине салым кошуп жатканына Таятасы сыймыктан арын айтат. Кыргызстандын желегин баштарына мамчы көтөрүшүп алып, чуркашып жүрөшөт. Бул эң сонунда. Dünya yüzü bir tartып алат. Эгемен элдин мамлекеттүүлүгүнүн бирден бир белгиси туу үчүн канчалаган кан төгүлбөгөн, үзүрүн берген жай турмуштан мамлекеттик туубузду желбиреткен ийгиликтүү жаштарыбыз арбый берсин деген тилектерин айтып, аксакалдуу аталар бата кылышты. Согуштун убагында дагы желекти бир дагы немеге бербей, бу неметке согушуп, ошо өлүп баратканда дагы жерге көмүп кеткен экен. Немелерди, желектерин эч бир колго түшпөсүн деп. Мамлекеттик тууну алдыдагы мелдештерде дагы да желбиретүүгө даярдык көргөн жаштардын муну думанда өсүп жатканын байкоого болот. Нуркызы Абдрахманова, Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Ала тоо 24, Талас облусу.